Быйыл 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүп, анда добуш сатып алуу, административдик ресурсту колдонуу фактыларынан улам Бишкек, Ош жана Токмок шаарындагы шаардык кеңештерге шайлоо жокко чыгарылган. Кайра шайлоо 11-июлга дайындалды. Бишкек, Ош, Токмок шаардык кеңештерине кайталап шайлоо боюнча 11-июлга дайындалган. Бишкек шаардык кеңешине 13 саясий партия ошол шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого катышуу ниетин билдирген билдирүүлөрүн беришти. 13 саясий партия. Токмок шаарында 4 партия, Ош шаарында 7 партия ушу катышуу ниеттерин билдиришти. Азыр эми мындан нары ошол катышуу ниетин билдирген саясий партиялар өздөрүнүн съездин өткөрүшөт. Съездинде ошол шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин өздөрүнүн съездинде жашырундугуш менен бекитип, анан аймактык шайлоо комиссияларына тапшырыш керек болот. Шайлоого катышууну каалаган партиялардын арызын кабыл алуу 13-июнда аяктайт. Ага чейин партиялар аймактык шайлоо комиссиясынан ыйгарым укуктуу өкүлүн каттап, фондун ачып, курултайын өткөрүп, тизмелерин тапшырышы керек. Төлөгөн Айтыкеев кошумчалагандай, кайталап шайлоого мыйзам бузган талапкерлер катыша албайт. Эгерде сот тарабынан же аймактык шайлоо комиссиялары, борбордук шайлоо комиссиялары тарабынан ошолордун чечими менен ошол шайлоону жокко чыгарылышына күнөөлүү деп табылса, ал саясий партиялардын тизмесиндеги айрым талапкерлер азыркы кайталап шайлоого катыша алышпайт. Партия өзү катыша берет. Партиянын тизмесиндеги ошол добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болсо, анда ошол талапкерлер катышуудан баш тартылат. Кыргызстанда соңку жергиликтүү кеңештерге шайлоону уюштурууга бюджеттен 425 миллион сом жумшалган. Ал эми 3 шаардык кеңешке кайра шайлоого БШКнын эсеби боюнча 40 миллион сом жумшалат. Каражат маселеси, эгерде ошол 3 шаардыга бөлүнгөн шайлоону даярдоо өткөрүү үчүн сметалардын чыгымдары такталган, ал 40 миллионга жакын, 39 миллиондон көбүрөөк болгон. Бул Бишкек шаарында 27 миллион, Ош шаарында 9 миллион, жана Токмок шаарында 2 миллиондон ашууныраак каражат чыгымдардын сметасы каралган. Эксперттердин айтымында бул жолку шайлоодо БШК кайрадан каталар кетпөөсү үчүн кылдат аракет кылуусу керек. Болбосо шайлоону жокко чыгаруу Кыргызстанда илдет болуп калуусу мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясы кандай система мыйзам болбосун, биринчи кезекте ошо ачыктыкты менимче көбүрөөк камсыздоосу зарыл процесси боюнча. Бүдөмүк элге маалым болбогон бир чечимдер же кубулуштар орун албоосу зарыл. Анан өзгөчө ошо октябрдагы шайлоо жокко чыккандан кийин жана апрелден азыр 3 чоң шаардын жыйынтыктары жокко чыккандан кийин ошол сыяктуу нерселерде бекем далилдик база берилүүсү өтө зарыл. Бул эмнеге зарыл? Анткени келерки мындан кийинки шайлоолордо да ушул протесттин күчү менен, көчөгө топтолгон нааразылардын болгондордун күчү менен гана жокко чыгара берүү бул өтө чоң илдет болуп калышы мүмкүн Кыргызстан үчүн. Белгилей кетсек, буга чейин кайра шайлоону күздө өтчү дагы бир жыйынтыгы жокко чыккан парламенттик шайлоо менен чогуу өткөрүү сунушталган. Айрымдардын айтымында бул ыкма менен өлкө казынасы аз да болсо чыгымга учурабайт. Деген менен жогорку кеңешке шайлоонун күнү дагы деле белгисиз болууда. Саясий чөйрөдө быйыл октябрь айында өтөт деп айтылганы менен датасы расмий бекитиле элек. Президенттин администрациясы муну жаңы шайлоо мыйзамдарынын кабыл алуу зарылдыгы менен байланыштырууда.